Konaktası turun kana. Mına olsa balam nemesi kanası. Урматкан эне буга чейин шарты жок, урап калуу коркунучундагы үйдө балдары менен күн кечирип келген. Жаңы үй курууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан турак жайга муктаждык күч болчу. Эски үйүнөн жамгыр жааган убакта чатырынан суу өтүп кыйналган учурларды баштан өткөрдү. Ал тургай жер титирегенде качан урап калат экен деген коркунуч менен жашап келген. Eskiliği жетип ошо тамчы өтчү эле да. Тамчы өтүп мындай жашоо оор эле да. Мындай айтканда жашаганга эч мындай шарт имкан жок болуп калган. Ошо элиң маршрутка кайрылдык. Карманыбыз 3 кыз, 1 улун жалгыз тарбиялап келет. Тилекке каршы 3 кызы тең мүмкүнчүлүгү чектелген. Шарты жок үйдө балдарын чоңойткону аз келгенсип, оорукчан кызынын дары-дармегине акча табууда кыйынга турат. Азыр жаңы турак жайлуу болуп, ага конокторду чакырып кубанып турган чагы. Мен мындай айтканда мага жомоктой эле болуп калды да. Мен мындай ойлойт элем, мындай үйгө жетем де, ошо өмүрүм ошо немеде өтүп кетет окшойт ошо. Eski үйдө деп ошентип ойлочу элем. Бул үй неме болбоду, бирок азыр Кудайга шүгүр, миң Алла Кудайга шүгүр. Үйгө муктаждык чоң болгондуктан бул үй бүлө Элим барсыңбы Ош кайрымдуулук фондусуна кайрылышкан. Аталган фонд жашоочунун шартын көрүп, 3 бөлмөлүү үй салып берүүнү убада кылган. 8 ай ичинде турак жай бүткөрүлүп, фонддун мүчөлөрү өздөрү уста болуп да иштешкен. Мындан сырткары Ош облусунун аймагында 10го жакын үйдүн курулушу жүрүп жатат. Жалпысынан айтканда, көпчүлүгүндө биздин ыктыярсыз жигиттерибиздин салымы болгондугу үчүн бул үйгө негизинен бир 500-600 миң гана тегерегине каражат кетти. Негизинен үйүбүз коридору менен 4 комнат 12ге жетти. Мындай иштерди ишке ашыруу үчүн кайрымдуулук фондуна ар тараптан демөөрчүлөр колдоо көрсөтүшөт. Алардын тандап алуусу Элим барсыңбы фонду акыйкат чыныгы муктаждарга жардам берген үчүн тандап алышат. Алардын элдин жашоосун жакшыртуу үчүн долбоорлору жакшы экендигин айтышат. Көчө жана муктаждарды туура тандоо, анан багыттары, долбоорлору бизге аябай жагат. Ошондуктан колдон келишинче спонсорлук жаатында жардамдашып, мисалы жакында эле бул жылы курбанчылыкта аябай бизге жардам берди. Элим барсыңбы Ош фондусуна өлкөнүн булуң бурчундагы муктаж жарандар кайрылышат. Алардын жашоо шарты каралып, эмнелерге муктаж болсо жардам көрсөтүлөт. Аталган фонд буга чейин 3 үй бүлөнү турак жай менен камсыздаган. Мындай иштердин аткарылып жаткандыгынын артында 300гө жакын ыктыярчылар бар. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.